Assalamu alaikum hurmatly ağalar, apalar, eceler, karındaşlar, barınızlar jeyinga hoş geldiңиздер. Bugün 25 dekabr, Cuma günü, Alabka jergesinde sizler menen joluguşup turганга, ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөнгө жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Sizlerden ар бир келген кадамыңыздарга жараткан насип кылып гүл бүтсүн, жакшы ниет, жакшы тилектер менен келдиңиздер. Ошол эмиңиздер кандай тилек менен келсеңиздер, ошол тилектердин аткарылышына бизди себепчи кылган болсун. Урматтуу агалар, апалар, биздин азыр жанагы Замир жигит айтпадыбы мырза, сырттан күтпөй, ичте күтсөңүздөр, убакыт үнөмдөлөт деп. Бирок Замириним жашта билбейт. Биз өзү келмейинче ишенбейбиз деп сыртта турабыз. Келгенден кийин анан себеп көпчүлүк учурда бизди ушундай кылып алдап жаман үйрөтүп койгон. Бирөөнө келет дейт дагы, ал келбей калып, башка бирөө келип, ичинде калып, чыга албай калган күндөрүбүз болгон. Туура? Азыр болсо биз көзүбүз менен көрмөйүнчө ишенбейбиз деп тургандар. Туура? Азыр этият болуш керек бардык нерседен. Мына суроолорду биз саламдашып, амандашканча суроомуздар даяр болсо бере берсеңиздер, жазып берсеңиздер болот. Бардык суроолорго жоопту беребиз. Мамлекетти куруу үчүн, элдин көкүрөгүнө ишенимди дагы бир жолу бекемдөө үчүн, сиздердин жүрөгүңүздөр безилдебей, жүрөк эркиндикте жадырап жайнап жашаш үчүн мен күрөшкө чыгып атам. Жыргагандан же зериккенден, эрингенден чыгып аткан жерим жок. Biz ар бир күнүбүздү эсептеп жүрөбүз, убакыт аябай аз. Бизди коштоп жүргөн коштоочулар жок. Бирок ар дайым төбөбүздү жараткан, так алдыбызда калдайган калың калк сиздер гана. Биздин ишенгенибиз, жараткандын өзү, таянганыбыз сиздер. Жакшылыкка сиздер себепчи болуп калар деген үмүт менен жүрүп атабыз. Бири-бирибизге эри шапкак болуп, бири-бирибиздин муң зарыбызды угуп, бири-бирибизди жеңишке жеткирер. Биз сиздер менен чогуу болушубуз керек деп атабыз. Бүгүн эмненин күрөшү болуп атат? Бүгүн мыйзамсыздык менен мыйзамдуулуктун күрөшү болуп атат. Бүгүн чындык менен толгон токой калыптын ортосундагы күрөш болуп атат. Бүгүн туруктуулук менен туруксуздуктун күрөшү болуп атат. Сиздин жана Садыр агабыздын шайлоочулардын колдоосу кече партиялык шайлоодо билинди. Сиздер өттүңүздөр, Садыр ага жеңилип калды. Демек Садыр аганын жүрөктөн колдоочулары аз. Үчүнчү катмар булар оома дейт, күн карама. Жетелеме. Ошолор ойлонтуп жатат. Бийлик кимдин колунда болсо, ошол жакка ооп, колдоп кете берет. Бул өкүнүчтүү. Экинчиси, экономикалык кризиске караганда руханий жана маданият кризиси 100 эсе жогору болуп жатат. Ушуну эле кененирээк түшүндүрүп өтсөңүз рахмат дейт. Биринчиси, биздин колдоочулар күндөн күнгө Кудайга шүгүр саныбыз өсүп келатат, кемиген жокпуз. Неге? Себеп ой жүгүртүү кабилетибиз көтөрүлүп келатат. Бирөө айтты деп, бирөөдөн уктум деп, же мынау телефонда чыгыптыр деп, булардын баары калп фейк. Мен эмес, Германиянын Deutsche Welle деген агентствосы жазып чыкты. Кайсы саясатчынын аркасында канча тролль бар. Тролль деген бул ошолорго телефон берип коет, бир 50-60 аккаунт ачып берет экен. Мен ушул күнгө чейин бир да социалдык желеге кирбейм. Менин балам айткандай, сен 20-кылымдын кишисиң дегенде, мен ушу телефондон сүйлөшкөндү гана билем. Калган операцияларын кызыкпайм. Муну басып көргөн, көздүн нуру кеткенче, жакшысы мыкты бир китептен 4 барак китеп окуп алганым артык. Мына ушуну айтышты эле. Ушул телефон чыккандан бери шайтандар жумушсуз калды деп. Чындыгында ушундай болду. Мен көп жерде айттым, сиздерге да кайталап коеюн. Мээримдин баарын алып койду ушул. Мээрим кетти. Азыр балдар ата-энесин издебейт.
ушуну издейт. Эрте менен туруп эле жанагы тамеки тарткандар барбы? Туруп эле колу менен моундай кылып жанагы пачканы издейт. А балдар туруп эле телефонду издейт. Атасы менен энеси бир жумалап бир жака кетип калса дагы жатагы жок. А бирок ушул телефон бир саат жанында болбой калса, безгек тутуп калып атат. Көрдүңүзбү? Мына Өзбекстандан жакшы таасирдүү кичинекей кинолорду чыгарат. Бир бала келип чоң энеси менен сүйлөшүп атпайбы? Ассаламу алейкум, ая кандай, отурасызбы, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Кудайга шүгүр, кел, кандай, жакшысыңбы дейт. Келдим, мен аскерден келдим, чоң эне десе, телефонумда туруп карап туруп, качан кеттиң эле деп коет дейт. Бир жылдан бери телефондун көзүн ала элек экен чоң эне жана бери. Мекенчил деген партия өткөн парламенттик шайлоодо бар менен жоктун ортосунда болду. Бирок карап көрсөңүздөр, акча коротуу боюнча 3-орунду алышты. 3-орунду. 1-орунду биримдик менен Мекенин Кыргызстан алды. 3-орунду ушул мекенчилдер алды. Кайдан? Кайдан ал акча? Я. Комасынын акчасы жетпейт ага. Ал бербейт эч качан өзүнүн акчасы. Жок, айланайда. Дагы да ойлонго. Мен кеткенден кийин да ойлонуп көргүлөчү. Мүмкүн жообун табарсыздар. Экинчиси экономикалык кризиске руханий кризис дейт. Мына ошол руханий кризистен чыгуунун жолун ошондой ар кандай кыска 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүк кинолор менен көрсөткөнгө аракет кылышып атат. Мына ол тартып аткан балдар да эмне үчүн ушуну тартып атат? Ушул биздин ар бир сөзүбүздү элге жетсе экен деп тартып атат. Ушуну уккула деп тартып атат. Себеп бул жерде отурган 400 киши болсо, азыр түз эфирде кийин жазуусунда көргөндөр 400 000 киши көрөт муну. Бугат ошолор. Ассаламу алейкум Алаган Кемсанбаевич, кош келиңиз Алабука жергесине. Айылдардан келе албадык. Эл биз сизди кечиресиз, түз эфирден көрүп жатабыз дейт. Жараткан Аллах колдосун, сапар, бул сапар дейт, Алабукадан. Бул сапар Алабука эли адашпайбыз. Адахамед Умаров номер 8-кен дейт. Өткөндө деле 8 эле. Бул жактан дагы туруктуулук кылып атабыз. Биз башка номер тандап алган жокпуз. Өткөндө 1-чи болгон биримдик белен башка бирөөгө энчилеп өткөрүп кетиптир аны. Саламатсызбы Алаган Кемсанбаевич, биздин кыска өтүнүштү окуп койсоңуз. Алабука райондук регистри, госрегистри мыйзамсыз жерлерди эски 5-10 жылдык арткы жол менен документ туурлап сатып жатат. Муну ким ооздуктайт дейт? 10-15 бала биригип жер бизнесин кылып жатат. Кээ бир үй бүлөлөр 2-3 келин бир үйдө участкасы жок олтурат дейт. Мен ушул жөнүндө айтып атам, урматтуу ким жазды экен, атын жазбаптыр, урматтуу замандашым, аксакал болсоңуз, булар Алабукадагы госрегистрдин документин эле туурлабай, конституцияны да туурлашып атат. Булар конституциялык мыйзамды да туурлашып атат. Мен ушуну айтып атам. Ушуну токтотолу. Коррупция кайсы жерден башталат? Коррупция ар бир айылдан башталат. Билишет, Мадумаров келсе, ошолордун кекирдегине ошол сатып аткан жерлер тыгылып калышын билет. Ошон үчүн каршы иштеп атат бизге. Менин таянаарым жараткан, анан калдайган калк деп айтып атам. Келиңиздер. Жараткандын күчү менен, элибиздин күчү менен ушул нерселердин баарын сүрүп жок кылып тазалайлычы. Анан баардык саясатчылар убаданы бере берип, ошол убадасында турбай, сиздерди да безилдетип койгон. Бирок ошол сөзүндө турган саясатчыларды тандаганды үйрөнбөйлүбү? Урматтуу Алаган Кемсанбаевич, элибиздин жаркын жашоосу үчүн баардык күч кубатыбызды, акыл эсиңизди, дарыметиңизди жумшап келе жатасыз. Сиздин президенттик шайлоодо журт башы болушуңузду жараткандан тилейбиз. Кызыл Токой айыл тургундарынын атынан дейт. Рахмат, тилегиңизге рахмат, тилегиңиз кабыл болсун.
tilekten keyin hareketli daha görüşümüz gerek. Саламатсызбы, мен Балтарбулов айыл аймағынан дайыма сізді қолдап келем. Садыр Жапаров екеуіңіздердің жеке теледебатыңыздарды көрүүнү каалайбыз. Чакырсаңыз болобу дейт. Деңгээлиңиздер кандай экенин эл көрсө дейм, сизди урматтоо менен эсен дейт. Биздин экөөбүздүн теле айтышыбыз 6 январга түшүп келиптир. Биздин биринчи теле таймашыбыз Кудай кааласа 28-inde болот. Эртең биздин жолугушууларыбыз Каракөл шаарында, Токтогул районунда болот дагы. Андан Бишкекке өтүп, Кудай кааласа, ошол теле таймашка жетип барышка аракет кылышыбыз керек. 28-inde болот. Бирок ал кезде Жапаров менен түшпөйбүз, башка кишилер менен экен. 6 январда 6 январ болса керек. 6 январда экөөбүздүн теле таймашыбыз бар экен. Мен да чыдамсыздык менен күтөм ошол күндө. Бир нерсе кылыңызчы, май, un, эт өтө кымбаттап кетти. Мирбек деген жигит бериптир, рахмат дейт. Эмнеге кымбаттап атат? Себеп бардык мамлекеттер Кыргызстан менен чегарасын жаап. Саламатсызбы, Дахамат Умаров дейт. Кош келипсиз Алабука районуна. Сизден суранып кетем. Ушул суроого жооп берип коюң. Алабука районунда базардагы соода сатык жерлер сатылып кеткен дейт. Карабандык базар күнү бизге место жок, иштегенге базарга. Сизден сураныч, Алабуканын жарандарына 2 метрден ар бир алабукалыкка базарга иштетиш үчүн жер берсе болобу дейт өзүбүздө. Кудайым колдоп президент болуп Кыргыз элине жардам бериңиз, оомин дейт. Бардык нерсе мыйзамдын чеги менен чечилет. Мыйзамда кандай каралса ошондой. Биздин тагдырыбызды базар чечпейт, биздин тагдырыбызды мамлекеттик социалдык колдоо программалары чечиш керек. Азыр базар өтө кымбат болуп атат, ошон үчүн базар керек деп калдыңыздар көбүңүздөр. Биз турмушту башкачараак баштайбыз, Кудай кааласа. Урматтуу Аңгызсамай, сизге биринчиден бекемден соолук, үй бүлөлүк бакубат жашоо дейт, рахмат. Сизди алдыда келе жаткан президенттик шайлоодо Кудай колдоп, биз сыймыктанган эл үчүн кызмат кылган дейт. Президент болушуңузду Кудайдан тилейбиз. Биздин Кыргызстанда сиздей мактоолорду ушул окуй албайм да. Кыргызстанга сиздей билимдүү, нарктуу жана кесипкөй, бычакка сап, көкжал жигиттердин болушуна чын ниетибизден ыраазыбыз дейт. Ар бир баскан кадамыңызда Кудайым колдосун дейт. Сизди урматтоо менен Ызар айылынын тургундары дейт. Дуалар кабыл болсун дейт. Рахмат, сиздин дагы тилектериңиз кабыл болсун. Урматтуу Аңгызсамай, Кош-Терек айылынын тургундарынан биринчи депутаттардын санын 75-ке кыскартууга кандай жооп болбосун? Кыскартуу дейт. 75 эмес, мен 60 деп атам. 60 депутат бизге жетет. 75 дагы кандай гана жооп болбосун, депутаттыкка чачкан акча депутаттар да кызматка келишин тыюу керек дейт. Алар тыйылат эгерде биз чачканда тербей койсок. Шундай да. Кош келиңиз Алабука жергесине. Сизди барктап, кадырыңызга жетип, иштетип калышты каалайм. Бирок сиздин кадырыңызга кыргыз жетпей келет. Кудай сактасын андан. Өкүнүчтөрү ошол дейт. Эгерде бул жолкусунда дагы өтпөй калсаңыз, суранам, кол шилтеп кетпеңизчи дейт. Сизге бекемден соолук, узун өмүр каалайм. Кудайым колдоп президент болуңуз дейт. Рахмат, тилегиңизге рахмат. Кол шилтеп кетпеңиз дегенде, ар бир адамдын өзүнүн кандайдыр бир чеги бар. Мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде дагы жүрөк бар. Бизде дагы ден соолук бар, көңүл бар. Таштап кетүү деген ой болбосо дагы, ошого жакыныраак ойлор боло берет. Себеп азыр башта достор айтса, азыр балдарым айтып баштады мага. Ушул керекпи сага деген. Саламатсызбы, Аңгызсамай дейт. Эл дайыма сиз менен, элдин үмүтү сизден өтө чоң. Элдин ойлогон оюн сизге ишеним берген добуш үчүн сиз да алдыга умтулууңузду өтө каттуу аракет кылышыңызды суранат элем. Эл сиз менен дейт. Рахмат тилегиңизге. Менден каттуу аракет кылган ким бар? Көрсөтүңүз. Ушул сыяктуу аракет кылыңыз деп бирөөнү көрсөтсөңүз, мен ошого карап түздөнөйүн. Менден көп
ушул АБКга кайсы партиянын төрагасы келди? Менден көп сиздер менен түзмө-түз момундай болуп оюңарга келген суроону бергиле деп ким сиздер менен отурду? Эч ким отурбайт. Анан дагы айтасыңарбы? Каттуураак аракет кылын. Мындан каттуу кант деп. Ансыз да өмүрүм машинанын дөңгөлөгүнүн үстүндө өтүп атат. Сиздер элестетиңиздер. Ким барган ушул жерде кол көтөрсүн барган болсо? Разаковдун айылына. Лейлекте. Бакке менен Лейлектин ортосу дагы 2 сааттык жол. Андан ары карай дагы айылдар көп. Ким барды? Бирөө бардыбы? Бир киши барды. Сиз ошол жерге кудалыкка барып келгенден кийин канча күн жатасыз үйдө? Бир жума жатат. Мен ошол жактан келатам. Токтоосуз келатам. Жөн саякаттап келаткан жокмун. Ар бир жерде токтоп сиздер менен сүйлөшкөндөй болуп сүйлөшүп келатам. Эми элестеткиле. Кээде жараткан өзү кечирген болсун. Кээ бир намаздарыбызды каза кылып алып келатабыз. Ошого да колубуз тийбейт. Ушул аракет биздин. Түшүнсөк, өтө оор маселе бул. Кыйын маселе. Халкы көп жашаган жерлерде да ушул сыяктуу окуялар болуп жатты. Аларды мамлекет кызматкерлери коркутуп сатып алып жатышты. Ысык көлдө ушундай тактика колдонобуз деп жатышат. Ошол жакка көп байкоочу коюшуңуздар деп милициянын майору дейт. Рахмат. Мына милиция, сот деселе баарыбыз башкача карайбыз да. Бар адамдар, күйгөн, чын дилинен күйгөн азаматтар бар. Мына ошо Карабулжаны мисал келтирип кетирсиз, ошондой болуп бурмалаган бир добуш башка жакка кетпейт деген жерге барып келдим мен кече. Сурадым, кана добушуңар? Кулунуңар кайда? Мүйүздүү болобуз деп кулактан айрылып отурабыз го. Мына кулагы эмес, мүйүзү болгон жигитиңер да кетти го. Эми ушунан жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Жараткандан өткөн чебер зат жок. Пендеси куулук кылат дейт. Бирок куулардын куусу биз дейт жараткан. Жазасы башта 40 жылда келсе азыр 40 күнгө жетпей эле тийди го башына. Ошондуктан могу жердеки биз ушинтебиз, биз мынтип жиберебиз деген ер азаматтарга эскертүүбүз ушул. Элдин жазасын албасаңар да, жараткандын жазасын сөзсүз аласыңар. Кайсы бир деңгээлде сөзсүз аласыңар. Арамдан акча таап кеткендердин ошолорго жугуп иштеп кеткенин мен көргөн жокмун. Мына жаштар Орто Моон Түштүк Кореянын чыгарган керемет фильми бар. Атын унутуп турам азыр. Жанагы дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Шулер. Эмне ойнойт эле? Карта ойнойт эле. Жок, Вабанк сыяктуу, Вабанктан кийин дагы бир фильм чыкты эле. Ушул экөө бир. Кимина. Бир эмнеде көрдүм. Мына караңыз. Ошол жигит эмне деп атат соңунда? Соңунда эмне деди? Караңыз. Чучугуңа эмес, жүлүнүңө чейин тие турган сөздөрдү айтты. Мен дүйнөнү багындырдым дейт. Мен дүйнөдөгү мен деген мыкты оюнчулардын баарын уnuттум дейт. Мен эбегейсиз чоң акчага ээ болдум дейт. Мен азыр жаңы ушул оюнду баштап, ушуга киришип аткандарга кайрылам деди. Мен ушул ойноп, кишиде жок, акылыңа сыйбаган акчалардын көптүгүнө акчаны оронуп жаткан кезинде дагы дейт, мен эч качан өзүмдү бактымды сезбедим. Мен бактылуу боло албадым дейт. Мен ар дайым коркунучта жашадым дейт. Кандайдыр бир жүрөгүмдө бир жаман нерселер пайда болуп баштады дейт. Эң соңунда айтып атат. Ошол киши өзүнө эмне өмүрүн кантип аяктады? Мен угушума караганда, мен алган маалыматка караганда, эң бийик имаратка чыгып өзүн өзү таштап жиберди. Эмнеге? Миллиарддаган акчасы бакыт алып келген жок. Неге? Себеп ошол акчаларда бир бейбичаранын, бир жетим жесирдин, бир байкуштун көз жашы. Ал кой бербейт экен. Эч качан кой бербейт экен. Мына биздин алабыканы караңыздар. Не деген айыл өкмөттөрү болду, не деген салык кызматкерлеринин жетекчилери болду, не деген прокурорлор болду. Кимиси бактылуу айтыңыздар. Бирөөсүн айтыңыздарчы.
Eç kim bактылуу болбойт. Убактылуу. Мүмкүн бизден айырмаланып, биз тоок жеп атканда ал индюк жеп отурган болушу мүмкүн. Biz индюк жеп атсак, ал козу жеп аткан болушу мүмкүн. Бирок biz ошол тоок жеп атып, маңдайыбыз тердеп, балдарыбыз менен ушунчалык рахат менен жейбиз. Жанагы мойнунун ичинде кемдерин чейин шибип, керек болсо сыртта күчүп да күтүп, анын да рызкысын кыйганга чейин барып коебуз. Бирок биз байбыз да. Ошол чучук казы карта жеп отурган азаматтын ичинде ириң. Ушуну түшүнбөй атабыз биз. Сырткы баалуулукка, сырткы байлыкка көп көңүл буруп кетип атабыз. Мен сиздерге бир нерсени кандай кылып салыштырып айтсам экен? Түшүндүрүп мен өзүмдү айтсам, жакшы кабыл албайсыздар. Мына жаштар билет. Стив Джобс, Стив Джобс дүйнөдөгү биринчи бай кишинин деңгээлине жетти. Билл Гейтс экөө. Анан Металл Шариф, индус. Азыр Ма деген чыгып атат Кытайдан. Alibaba компаниясынын ээси. Эми караңыздар, Стив Джобс эмне деп атат? $30,000 алган саатың дагы, $30 алган саатың дагы бир убакытты көрсөтөт дейт. Караңыз. $200,000 минген майбак машинаң дагы, $2,000 алган Жигулиң дагы каалаган жериңе алып барат. Кээ бир азаматтар чыкпады, $3,500,000 камзир кийип. Ошол 3,5 кийген камзириң дагы долларга. 2,000 алган же үйдө апаң тигип берген камзир чалып ысытпайт. Не керек экен ошол? Не керек экен ошондо? Ошондо Стив Джобс жазып алып, ошол төшөктө жатып жазды да. Өмүрдү барктагылар, өмүрдүн баркына жеткиле. Эгерде мен мындай деп жазат, адам ыйлайт. Караңыздар, мен бүгүн кааласам, дүйнөдөгү эң мыкты ресторандан каалаган тамагымды алдырып алам деди. Мен кааласам азыр, ушул ооруканадан туруп, ушул жерден вертолет алып, менин каалаган жериме жеткирет деди. Мен кааласам муну жасайм, кааласам аны жасайм деди. Бирок деди, элге кайрылып атат. Өмүр үзүлүп баратат да. Жан чыгып бараткандай айтат, элге кайрылып атат. Бирок мен ушунча каражатым менен менин оорумду ооруп берчи дегенге киши таппай атам деди. Караңыздар. Мен чындыгында ушуну окуп атып, Стив Джобстун ушуларын окуп атып, мен ыйладым. Чынын айтайын, мен ыйладым. Неге? Ансыз деле ушул байлык бийликке көп берилбеген кишимин. Мен бул дүйнөнүн рахатынан баш тартканмын. Бул дүйнөнүн рахаты тирүү жүргөн жакындарым, үй бүлө бала чакам, элиңдин амандыгы, жериңдин бүтүндүгү, андан башка бакыт жок. Эмне деп ыйладым мен? Эмнеге адам сөзсүз түрдө көзү өтөрдө гана түшүнүп башташ керек экен? Эмнеге? Эмнеге 6 сан аман жүргөндө ушул нерселерге көңүл бурбайт экен? Ошондо Дейл Карнегини караңыз, америкалык мыкты жазуучу. Ошонун дагы бир сөзү да өтө шайкеш келет ушуга. Жетим өскөн. Ата-энеси жок. Ушундай заарканган бир суук болуп атат Нью-Йоркто. Кыш. Бутуна кийер бут кийим жок. Курьер болуп иштеп атат. Жараткан Кудай элге берген бут кийимди мага берген эмес деп ыйлап баратат. Неге менде жөнөкөй эле бир бут кийим жок деп. Бир көчөдөн бурула калса, бирөө калтырап титиреп, кайыр сурап отурат. Караса эки буту тизеден жок экен. Ошондо жаш бала Дейл Карнеги токтоп калып карайт да айтат да, жараткан дейт, мен сага чексиз ыраазымын дейт. Ушул сыяктуу кылып буту жок эмес, бутум менен басып жүрөм, буга караганда мен бай экенмин деп тообо келтирет да ошол жерде. Тообо дейт. Бардык нерсе жасалма, бардык нерсе салыштырмалуу. Биз нааразы болуп атабыз ушул жерде отуруп, заманга нааразы болуп атабыз. Бирок 90-жылдары мына аталарыбыз билет. Тегирменден ар күнү барып 3 килограмм, 5 килограмм буğday тарттырып келип жеп калгандар. Мен ушул Аксыга келгенде үйгө кирип нан оости деп кирген жеринде бир нанды оозуңа салып алсаң, Афлатонго жеткенче
Kıçırlap barat elese, içinde taş çıkat ele, kum çıkat ele. Havalar durabı. Bana uşunday zamanda da görgönmüz de. Uşul günderde ötkönmüz. Men oşonda bir eski kurtkan var ele. Moğumda emez. Oşol yerde jağap jiberde titrep üşüp atıp, men iki jagımda karap koyat elem. Emnege uşulardыкындай kalın ton jok mende dedi. Sebep kalın ton alganga mende tıyım jok edi. Gördüңүздөр mü? Emin karamızlar. Oşol kalın ton giyip turgan gubernator bolo, milisanın начальник bolo, hiç kimisi kalgan jok, Madomarov turat. Ana uşunday eкен. Жашоо бардыгы салыштырмалуулук менен берилет экен. Ошол Стив Джобстун, Дейл Карнегинин замандарын карап көрсөңүздөр, ошондо биз шүгүр келтиребиз. Бизде айтат, кедейлигинен кедей эмес, тойбогондугунан кедей. Мисалы, мына абаларымдын кошуналары бар. Азыр дал ошол койлорду чыгарып сугара турган мезгил келип атат. Көчөгө чыгарып койгондо айланайын жайылып бир короо болуп турат. Анын кошунасыныкында 4 токтусу бар. Ошондой эле барбы? Бирок эч качан ошого көз акпашыбыз керек. Сиздер билбейсиздер. Аллах бирөөгө бир нерсени берет деген дагы бир жеринен бир нерсени кемитип коет экен. Адаханин мага сөз берди, мен сен 2002 жылдан бери билемин, биринчи жолу кербенде 2002 жолу жылы 10 жылы мен Шакафтар айылында больницада жолуктум. Менин убактым жок, жашым 75те. Балтагулов айыл өкмөтүнүн тургуну Минавар Акең дейт. Бул баланы 18 жылдан бери билем. 20 Азадам hiç kanda kıyafetleri yok. Kanda kanda iş babasını alacaktım, hiç kanda yengen, degen, işken, kanımız bir, körgülmez bir. Kıl balanı koyduk kovadı, onu yaşadım, kıskaca. Mutlu Baykal. Biz hayvanlardan ödüllerine gitti. Yedim ağrı kışkılıyor. Bu bir dikimindeki tümenge olmadı kimsenin ayıttı. O da koyalım. Yedim var ekenim. O da var ekenim. Gidelim. Ben öldüm. Yanında ekim alan varsa işe götürdüm. Yenin hatta var onda duran. Üyün var onda duran. Yar uzunluk oldu. Bu da işin onu otup bir atkan alalım. Hayır alalım. Урматтуу Алаука районунун тургундары, мына Алаука айыл районунун ар бир айылдан келген туугандар, эжелер, агалар, ийнелер, карындаштар жана ушул жерде апалар, энелер ушул татыктуу инсанды колдоп алайлы. Биз келечекте неберелердин, балдарыбыздын жакшы жашоо үчүн анан могу кол чогултмайлар башталды. Колдорун чогултмайларды тыйгыла. Силерден сурагам, мына башталды мурункудай болуп, шайлоодой болуп. Ошолор мына барып атат үйлөргө, кол чогултуп. Ошолорду мына биз эл өзүбүз тийишибиз керек. Рахмат ушундай келип катышыңыз. Биздин жердебизге куш келипсиз. Адахан энем. Сиздин 2000 жылдан берки баягы саясатта жүргөн жолуңузду илгерки муун катары мен жакшы билем. 2000 жылы 4 жолу чакырылыштын жогорку кеңешке депутат болуңуз адашпадымбы? Баягы тилиңизден чаң чыгып, жогорку кеңеште аябай элим деп, жерим деп күйүп бышып сүйлөгөн сөздөрүңүздү да эсимден чыгара элекмин. Ошондо сиз сүйлөп атканда мен ыйлачымын. Кыргызстанды бир оңдоодо ушул жигит оңдойт деп. Урматтуу Адахан Сансанбаевич, бут түшкөн Алаука жергесине куш келипсиз. Сизди менен 5 жаш кичинекейиңизден мен билем. Абсамат Масалиев, значит,
Mına şu Samat Masal Kudak'ın suvaliklerini жүріңіз, Шерif Kurt'una жүріңіз, Бекмат Османов'una жүріңіз тұрау. Ошоны жаш деңіз, 30 жаштағы деңіз. Сіздермен мына Қырғызстан, Қырғыз еліне аттың қашқасында танымал, чыған, чебер, асыққан саясатшы болып елдің алдына шыға келген, жарқайып шыға келген инсандарды білесіз. Мен мұнша бүтін Қырғызстанды действительно өткен шайлауда шайладым. Действительно. Рахмат. Бірақ Феке қаршы ас doğuş алып қалып аттыңызда. Шайлап өте келе берем, тағы азайып кете береді. Ана мен айтайын деген мұндай да. Мен как иним қатары, аға қатарын айтып қойыншы. Мына ұшы құмтар мәселесі бойынша Қырғызстанның ең бірінші тұңғыш премьер-министрі Расил Исановты атайын өтішті. Бұға туралы? Тура. Бұл кіші болды. Бұл ұшы Акаев туағындағы мафияның қолынан кіші. Қырғыз елім деп, Қырғыз жерім деп, Қырғыз мемлекетін өсіруіміз үшін ұшы кіші, значит, таза болып қалды. Исхақ Разақов айтқан, мен таза болсам, сен таза болсаң, қоң таза болады деп. Акаевтың уағында, Акаевтың жақсы адам болған, бірақ айналып сөйледі бұғат баштаданы. Акаев, эмне қылды бәрі новый Қырғыз деп шыға қалды ұшы моменттерде. Новый Қырғыз деген ұшы коррупционерлерді ұшы баштаған екен. Ем білетам да. Новый Қырғыз ұшы, значит, коррупция. Мен балық башыны сасит болды. Мен коррупционер болсам, сен коррупционер болсам, Қырғыз мемлекет коррупционер болады. Мына батқақа ұшы башталған. Браво. Мен айтайын деген мұндайда. Мен оның шындықты шырқырап айтып, ұшы мәзілге шешті келдіңіз. Мен айтып бай, Замир деген жаш ба. Мен 30 жашынан, тарма жашынан қара жігітелі, мына шаша қарып кетті. Действительно, мен де шашыма қарып кетті. Ана мына Sorulma şarkışlar kolladık. Yer koldu da. Yerin peynine yarışıp padişah olur деген söz var da. Sağ olasın. Hakim Sambayev. Mına hazır ben maqsadını arqargan сөздү кыска кылам. Но эң чоң проблема болуп атыр да. Мисалы үчүн бир айылда саруу көп, бир айылда дагы бир уруулар көп го. Ичинен бир чоңураак акчасы көп, же бир спортсмен, же бир чоң ишти иштеген чыгат дагы. Тиги чоңдор ошону сатып алып атат. Ол айылға келіп, зордықты қылып атат. Өте чоң проблема болады. Ушуну бир укук коргоочу кызмат милициялар аралашып жүрсө деле кылып атат аларчы. Себеби алардан да үстөмдүк кылып атат да. Ушуларга бир чара көрүш керек болуп атат. Биз шайлоодо туруп атабыз, байкоочу болуп, чыркырап. Кол эле болуп атабыз да. Ана мунагу копол болсо да айтайын, өзбек эли бар жерге мен байкоочу болуп турдум да. Мисалы үчүн бир күн калганда жанагы дем алыш күнү болот да. Агитация токтойт түнкү саат 12-де. Анан эртеси күнү тынчтык күн, андан кийинки күнү шайлоо. Шайлоо болгондо эч кандай агитация болбош керек да. Аларга билбейм, келечек кызыгы жокпу же кандай. Бирөө турат, нагыл эле айтып атат. Мен мынча акча алдым эле биримдиктен деп айтып атат. Элде через ошол аркылуу кирип атат да. Мен айттым, бул кылгандар болбойт дедим. Шайлоо агитация бүткөн кеч эмес мурдагы күнү. Участковойго барып өзүм барып айттым. Караган огуну деди. Участковой барып айтты эле бир маалда. Наркы өзбек чекеге чыгып чур деп телефон менен крышасын чакырып атат. Баягы тынчыкмалар. Биз чындыкты айтып атабыз, болбой атат да вообще-чы. Эмесе ошо сиз айткан баягы кол билетен наркы эркилерди саат 6-да барып текшерген бүтүн Кыргызстандын адамдары. Башка партиянын адамы барбайт. Зато что ол ишенет да, өтүшүнөчү. Шайлоо бүтпөй атат, али бюллетень санап атабыз түндө. Алар биз мынча процент менен өттүк деп атат. Ошол айылдагы айланып кеткен эл журт, туугандар, акелер-үкелер. Ошо айылдан чыккан жанагы бир спортсмен бар, же бир кыйын бар. Ишенбей келечи ошолорго, олар аяктын акчасын алып жеп алат өздөрүчү. Шайлоодон кийин көрүп атасыңар, ким кандай максат менен болот. Шайлоого чейин көп жүрөт, шайлоодон эртеси күнү мынакта биз таяк жегенге бардык, эзилип жүрөбүз, алар эртеси күнү машиналарын өзгөртүп атат. Ушундайларды укпай элечи ушуларды. Өзүбүз барып шайлайлы, хоть бир жол болсо дагы эч акча-пакчаны аралашпаса, таза иш кылайлычы. Чыныгы жүрөктөн чыккан сөз ошол. Волкан сыяктуу атырылган сөз ошол. Баягы жасалма эмес. Бирөө ушул суроону берип койчу десе, мурдун кыйшайтып олтуруп алып берген суроолордон эмес бул. Бул чыныгы күйгөн суроолор ошол. Эми караңыздар. Кандай деп айтсам экен?
Onu toktoguldu da, uşul toktoguldu da. Uşul bey beçaralardın talamın talaşıp ırdap koysa, 4 ele zökür gelip uşunu sürgünge aydap atsa, kalın el kaldayıp bar karap tura vergen. Uşul üçün күрөшкөн жок. Мына жигит инем атым деп Мирбек. Ушул Мирбек инем зыркырап, чыркырап айтып атат. Бүтүндөй биздин айылдын же райондун аты үчүн айтып атат. Эртең ушуну милициясы болобу, башкасы болобу чакырса, калганыбыз акырын чекеден карап өтүп кетебиз. Неге ушундай жигиттер үчүн, кыздар үчүн күрөшкөндү каалабайбыз биз? Неге ушундай болуп атат Мирбек ине, билесиңби? Мына ушу суроо берген эжекем менен тиги жигиттин отуруп укса жакшы болот эле, бирок алар миссиясын аттарды. Себеп берилген бензин ошого чейин эле жетет, ушу суроолорго чейин. Эми караңыздар, Бишкекте как ортосунда ала тоо аянтында туруп алып, Канат Исаевка кыйкырышып атат. Ошол Жапаров деген жапайылар. Канат төрага болуп, жогорку кеңеште төрага болуп турса, биз үйүмө жеткенче кызматыңдан баш тарт. Кызматыңдан баш тартпасаң, үйүңдү өрттөйбүз деп кыйкырып атат. Кана баш прокурор. Кана азаматмын деп ГКМ-ны башкарып аткан ер жигит. Кайда ички иштер министринин министри? Кайда ошол жерде укук коргон азаматтар? Бул деген түздөн түз Канат Исаевдин өзүнүн өмүрүнө эмес. Үй бүлө бала чакалардын өмүрүнө кыянаттык кылып атпайбы? Сен кет биз жеткенче үйүңө деп кыйкырып атат. А баш прокурор эмне тырпыйып отурат? Амад Умаров Москвага барып, кыргыз жигиттер азаматтары менен барып сүйлөшүп келсе, бул мыйзамсыз жолугушуп атат деп кыйкырат. Аман бол айланайын. Сен ошол Ала Тоо аянтында кечеки президент деген Атамбаевди атып атат машинасын, тапанча менен. Неге ошолорду кармабайсың? Неге башкаларга үлгү көрсөтпөйсүң? Неге мыйзам бузулса ушинтип сөзсүз жазаңды аласың деген тарбияны көрсөтпөйсүң? Неге жанагындай кыйкырык ооздорунан ак ит кирип карайып чыгып аткандарды неге кармап элге көрсөтпөйсүң? Аймак-аймакка, уруу-урууга бөлүп аткан иттерди неге кармабайсың, айланайын? Билесиздерби? Жообу Мирбек бир ойлогон. Ошол иттердин баарын чыгартып коюп аткан, ошол жапайылардын башында турган азаматтар чыгарып атат ошол. Сен ушундай деп айт, сен мындай деп айт. Мен да ишенчи меселе. Мына ошол аксынын бүтүндөй Алабука өрөөнүнүн бүтүндөй кыргыз журтунун сыймыгы болуп калган Ишенбай Кадырбеков деген бар. Мыкты азамат бар. Ушул Кадырбековго Жапаровдун жазган жообун карап туруп, менин жүрөгүм ушунчалык жаман муздап кетти. Биринчиден ал Жапаровдон 20 жаштан улуу чоң. Экинчиден эмгекси кирген азаматыбыз. Сен акмак, патрет, саткын кимге сатылды? Эмнени сатты? Жыйынтык чыгарбайлы айланайындар. Сен бүгүн президенттикке баратып ушундай сөздөрдү колдонуп жазып атасың, эртең болуп калсаң эмне кыласың айланайын? Ким алаңның идеясына каршы чыкса эле саткын. Неге сатты? Акмак. Ушул маданиятын. Ушул бу жеткен жер. Ушул жака алып барасыңбы Кыргызстанды? Ушинтип тарбия бересиңби жаштарга? Кантип үлгү болосуң айланайын? Бул деген жеткен бир жапайчылык эмеспи? Тарбиясыздык деп коет. Биздин ата-бабаларыбыз аябай каттуу эң жаман айткан сөзү бейтартип деп коет эле. Ошол менен жерге кирип кетет эле. Бейтартип десе. А буга кандай баа беришибиз керек биз? Көтөрүп алып сүйүшүбүз керекпи? Кучактап алып бөгүшүбүз керек. Эмне кылышыбыз керек ушундай жасаган иш үчүн? Жептеш керек. Мына ошо эжеп менен жанагы жигит укса болмок ушуну. Булар укпайт. Биз көпчүлүкпүз Мирбек. Эгер ушул көпчүлүктүн бир гана кайгысы ушул болуп атат, муштумдай болуп түйүлө албай атат. Бир айылды чейинен чыккан бир эки акмак башкарып калып атат. Калган 98 отурат тымпыйып, мага тийбесин деп. Мен анын башынан өткөргөнмүн. Парламентте чыркырап калгандары бар жалдырап отура берген. Одумаровду эзе берген.
КТР қалбайды, башқасы қалбайды, вечерний бишкегі қалбайды, нелер қалбайды, дезе берген. Мен аманмын, себеп менің тағдырым, менің көз өмірім Аллахтан башқа ешкімден көз қаранды емес. Мен ешкімге ишенбеймін. Мен ешкімге таянбаймын. Мұны ол крыша деп айтқанда, бұл крышам деп. Менің крышам жаратқан, сөйіне тұрған дуалым, асқазуым, мұны қалдайған қалып. Башқа крыша менен дуалы қалабаймын. Сондықтан, өзбек болса, шырқырап атасыз, үшін отам. Менің башымнан өткен деп атпаймын. Үміт үзбеу. Үміт үзбеу. Бары бір ертеге кешпен жеңеміз. Бары бір қараңғы кетеді. Шындық ертеге кешпен орнойды әлін айында. Бары бір орнойды. Мол жердегі тұрған залқарлардың барын ұшындағы бөлі тепкілеп жүріп, ұшақтап жүріп жоқтылғанбыз. Ата-енемнің алдында, жаратқанның алдында, қалдайған халықтың алдында таза болайын. 70 жыл өрміріп, жоғынды içіп, көше басып жүргенше, 7 секунд жарқ деп тап-таза ойдан кеткенім артық деген принциппенен жашаймыз біз. Ешқандай башқа егер алмайды. Жаратқаннан башқа. Бұл жерде Алабұқа районынан, Өрікті айынан, аябай қатты жақсы қалау тілектерді жазған екенсіздер. Мен ұшыны жөнтөкө салып алайын, оқып отырбайын. Тілегіңіздерге рахмат, ниетіңіздерге рахмат. Бардық жақсылықтардың арасында мынау ошол сіздердің үстіңізге жазып отқан күндеріңіздерді барыбыз аман есен көрүшкөндө насип еткен болсын деп жыйынтыктайлы. Аксакалдар, ошо Мирбек мырзаны кандай дейсиздер? Мирбек мырзаны коргоп, колдоп, көтөрүп кете алабызбы? Көтөрүп. Ульянов Ленин айткан, учкундан жалын тутанат деп. Биздин Алабукада бир Мирбек пайда болсо, азыр ушул жерден чыкканда Мирбек ишенип коюп, могу жерде отурган жигиттердин көбү барат. Бүгүн 4-өө болосуңар, 5-өө болосуңар, эртең 10 болосуңар, бүрсү күнү 100 болосуңар, Кудай кааласа. Ушинтип барып, кара ниеттик Алабукадан сүрүлүп жок болот, Кудай кааласа. Билип коюңуздар, рахмат. Бирөө бакташ керек бар. Батабек чоңсакалдар барбы? Gelin sağa bakıyoruz. Şu Atakan'a Marup'un şu sözlerine 3. yolu okuatırmın. Ömrün uzak olsun, rızkın balat olsun. Mileni tileden tileği Kuda versin. Amin. Kuda dergahında kavrulsun şu. Ömrün uzak, rızkın balat olup dünya türküce yürüyor, mileni tileden tileği Kuda versin. İyi.